Саламатсыңар балдар, бардыгыңарга кутман күн. Адаби окуу сабагыбызды үйдөн окууну баштаганда тазалыкты сактап, окууга жакшылап көңүл буралы. Бүгүнкү сабактын темасы коон баккан карыя чыгармасы менен таанышабыз. Сабактын максаты чыгарма менен таанышып аласыңар, анын мазмуну аркылуу ой жүгүртүү, сөз байлыгыңар өсөт. Эмгекчил, ак көңүл, боорукер болууга үйрөнөсүңөр. Чыгарманын экинчи бөлүгү менен таанышабыз. Балдар шашып калышты, качууга кеч болуп калган эле. Баштарын шылкыйтышып, Акман атанын көздөй басышты. Үзгөн коондарыңарды ала келгиле, деди карыя салмактуу. Балдардын ар бири 3-4 коон көтөрүп келе жатышат. Бети баштары чаң, тиртеп алышкан. Көтөргөн коондорун Акман атанын жанына келгенде жерге коюшту. Мадыра баштар десе, бул кылганыңар уят го. Кимдин балдары болосуңар? Балдар жооп кайтара албай, көз кыйыктары менен бирин-бири карашып, баштарын шылкыйтышты. Аңгыча үйдөн Эрмек да суусундук, түштүк тамак алып келип калды. Чоң атасынын жанында турган өзүнүн классташтарына таң кала тиктеди. Эмне болду, чоң ата? Суроо менен кайрылды чоң атасына. Эмне болгонун досторуңан сура, же могул жерде жаткан коондордон сура, деп жайбаракат жооп берди чоң атасы. Чын эле балдар коондун бышык чейкисин ажырата алышпай туш келгенин эле үзө беришиптир. Чоң ата, кечирип коюңуз, экинчи кайталанбайт, деп биринчи болуп үн катты Азиз. Кантип кечирим суроонун эсебин таппай, беттери чоктой кызарып турган балдар Азиздин артынан удай эле кечирим сурап жатышты. Бир чети коркуп, бир чети уялып турган балдардын үндөрү каргылданып, араң эле чыкты. Балдардын балалык шоктуктарын чоң ата кечирди. Баарын тегиз кепеге кыдырата отургузуп, таң азанда туруп үзүп, көлөкөгө коюп койгон коондарынан союп берип, аябай тойгузду. Балдар канчалык уялышса да, таттуу коондун жегенде баш тарта алышкан жок. Мурдуларын шуу тартып коюп, коон жеп жаткан балдарга мээрими төгүлө карап отурду Акман карыя. Балдарым, коондон жегиле, тартынбай. Аш болсун силерге. Анан бирден үзүп берейин, үйүңөргө ала кеткиле. Силер менин Эрмегимдин достору турбайсыңарбы? Деди беришин чоң ата. Бирок да бирөөнүн короосуна уруксатсыз кирип, адепсиздик болоорун унутпагыла, деп насаатын жай салмактуу айтты. Балдар баш ийкешип гана тим болушту. Сөз сүйлөгөнгө чамалар келген жок. Тек гана кетерде. Коончу ата, Эрмек дос, бизди кечирип коюңуздар. Сиздерге чоң рахмат, дешти биринен бири ашыга. Бирден коон көтөрүшүп үйлөрүн көздөй жөнөштү. Коон баккан карыянын кечиримдүүлүгүнө, берешендигине ичтен ыраазы болушуп, бир чети уурулук кылам деп уят болгондорун эстеп, ар кимиси жол бою ойлуу баратышты. Үйгө барганда коонду кайдан алдыңар, аны ким берди силерге деген ата-энелеринин суроосуна эмне деп жооп айтаарын билбей, баштары катып, ар бири өзүнчө түйшөлүп баратышты. Мынакей балдар, биз чыгарма менен таанышып чыктык. Анда эмесе силерге тапшырма. Акман атанын кимдин баласы болосуңар деген суроосуна балдар эмне үчүн жооп бере алышкан жок деп ойлойсуңар? Балдар өз каталарын моюндарына алыштыбы? Эмнеден уна билдиңер? Бирөөнүн нерсесин урдап алуу туурабы? Эмне үчүн? Балдар ата-энелерине коонду кайдан кантип алгандыктарын айтышаар бекен? Эмне деп айтышса туура болот деп ойлойсуңар? Ушул суроолорго жооп берип жөнөтөсүңөр балдар.